Аба ырайынын кескен суукташы керектөөчүлөрдүн толук көмүргө өтөлектиги электр таңкыстыгын жараткан. Адистер Токтогул кесиндеги ремонтту аяктаган агрегатты ишке киргизүү чечимин кабыл алып, жарыкка чектөө киргизген. Кубаттуулук жетишпей, биз өчүрүүлөргө барганбыз. Бул өчүрүүлөр мурун графиктер түзүлгөн атайы, ушундай дефицит мощности болгондо өчүрүлө турган графиктер бар. Бул эми жылыга түзүлөт, бирок кээде пайдаланат, кээде пайдасы жок болуп калат. Ошол графиктин негизинде көчө мурдагы өчүрүүлөр жүргүзгөнбүз. Социалдык тармактарда ири кесте авария катталып, убагы менен жарык өчүрүлөт деген маалымат тараган. Токтогул кесинде бир агрегат иштен чыкканга байланыштуу суткасына 4 маалдан электр энергиясы өчүрүлөт. Республика боюнча саат 10:00дон 12ге чейин, 14:00дон 16:00го чейин, 20:00дон 22:00го чейин, саат түнкү 2ден 4кө чейин убактылуу өчүрүлөт. Энергетиктер бул чындыкка дал келбеген маалымат экенин билдирди. КЭСтер штаттык режимде иштеп атат. Бүт оборудование, жабдыктар боюнча кемчиликтер жок. Бизде кече айтылган Токтогул кесинде 2 агрегатта ишке киргизүү боюнча иштер болуп атат, жүрүп атат. Жетишпеген электр энергияны уже толук кандуу жетиштирип, бүгүндөн баштап саат 9дон баштап эч кандай дефицит мощности жок электр энергия боюнча. Бүгүнкү күнгө карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 13 миллиард 366 миллион куб метрди түзөт. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 1,7 миллиард куб метрге көп. Өлкөдө өндүрүлгөн электр энергиянын көлөмү калкты толук камсыздоого аздык кылат. Жетпегени коңшу Казакстан менен Түркмөнстандан 2 жылдан бери импорт болот. Энергетика министри 2023 жылы эки мамлекеттен 2,6 миллиард киловатт саат электр энергияны сатып ала турганын билдирген. Импорт азыркы аз өлчөмдө жүрүп жатат азыр. Бүгүнкү күнү где-то 5 миллион киловатт частын эсенде ортодо жүрүп жатат. Калганын биз өзүбүз жетиштирип жатабыз. 57 миллион болуп атса, 57-н 5-и импорт болуп, калганын биз өзүбүз жеткизип жатабыз Кыргызстандын. Энергетика тармагында суук мезгилге карата даярдык жаздан кеч күзгө чейин уланат. Жыл башынан бери 1000ден ашык жабдуу толугу менен 2000ге жакынына утурумдук оңдоп түзөө жасалган. Жалпы 6000 чакырымдан узун аба чубалгылары дагы техникалык тейлөөдөн өттү. Азыркы учурда Кыргыз энергия тутумунда эч кандай ограничение жок. Эртең менен 130 мегаватт болчу, кеченки максимумдарда 600 мегаватт ограничение болду. Бул эми единичный характер болуп атат. Мындан ары баягы эч кандай берүүнү отключение планында жок болчу бизде и болбойт буюрса. Учурда атайын түзүлгөн комиссия өлкөнүн энергия секторундагы күз-кыш мезгилинде камылгасын текшерүүнү аяктап калды. Кийинки жумадан баштап жабдуулардын даярдыгын тастыктаган паспорт бериле баштайт. Тилекке каршы энергетика тармагындагы жабдуулардын 60%дан ашыгы эскирип, жыл сайын утурумдук ремонттон өтүп келет. Уланбек Тыйканбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.